Каракулжа районунун тургуну Абибилла Закиров мергенчилердин жамбы атуу мелдешине катуу даярдык менен келип, мылтыгын асынып, сапка тизилди. 55 жаштагы мырзанын атасы да мергенчи болгон. Атадан өткөн өнөр менен Абибилла мырза 30 жылдай алектенип, милициянын уруксаты менен үйүндө курал кармайт. Ал асманга ыргытылган калайды бир атып жерге түшүрүп, көрүүчүлөрдү таң калтырып жатты. Өзү жамбы атуу мелдешине катышкан аксакалдар тобуна кирет. Ушу кекиликке кургоолго эле чыгам мынтык менен. Башка крупный жаныбарларга чыкпайм. Бул мынтык өзү атаман калган мынтык. Атаман калган ошо эч жок өтпөй ошо эски мынтык менен эле атып жүрөм. Кудайга шүгүр, жакшы эле тиет го. Чаң мынтыктар да эле. Эми билбейм, эми бул доңузбу деп коет, эми тийсе тиет, тийбесе тийбей калат кээде. Ол канча атсаң деле. Ушунча атып жүрсөң деле кээде тийбей калат ал. Тарелканы атыш өтө кыйын да бирок, действительно. Канча атып жүрсө деле кээде тийбей калат. Жамбы атууга аңчылык кылуу укугун алган 100дөн ашык мергенчи катышты. Калай асманга ыргытылып, катышуучулар аны мылтык менен атып түшүрүштү. Ок тийсе катышуучуларга 10 балл берилет. Мындай мелдеш өлкөнүн башка областарында сейрек өткөрүлөт. Бирок Каракулжа районунда биринчи жолу уюштурулду. Жаныбарларга ок атпай эле аталышында уюштурулуп жаткан иш-чара мергенчилерге арналды. Пайгамбарыбыз алейхиссалам заманында салгылашуулар болуп турган эми. Ошол учурда да салгылашуу учурунда да пайгамбарыбыз не дейт? Дарактарды кыйбагыла, дарактарга тийбегиле деп, кары картаңдарга тийбегиле, жаш балдарга тийбегиле. Сага кылыч көтөрүп сени өлтүрөм деп чыкканга өзүңдү коргош үчүн коргошуң мүмкүн. Башка эч үйлөрдү бузбагыла. Жаныбарлар пайгамбар заманында канчалык корголгон да. Ошондуктан акыркы учурларда, акыркы мезгилдерде мурда биз көрүп жүргөн мейли ошо кыргоол дейбизби, кекиликтерди көрбөй эле калдык да. Кырылып кетти да. Эми мына азыр кекиликтердин көрүлгөнү бул жаныбарлардын тоолорубузду оттоп жүргөндүгү биздин бактыбыз, байлыгыбыз. Жамбатыш спорттук оюну жоокерлерди таамай атууга көнүктүрөт. Бул кыргыздын кылым, доор карыткан оюну адамдар алдын алуу, тыюу, психологиялык баамдоону өнүктүрүүгө арналган. Иш-чарада мергенчилер жапайы жаныбарларга аңчылыкка чыкпай, ок атуучу мелдештерди өзүн көрсөтүүсү зарыл деген демилге каралды. Мындан 5 жыл мурун Каракулжа районунун Чалма айылындагы аксакалдар топтолуп, 5 жыл аймактагы жапайы жаныбарларга, канаттууларга тийбөө боюнча чечим кабыл алынган. Андан соң айылдагы жеке ишкер Курсантбек Сатыбалдиев Чалма айылынын аймагына кекилек, улар кыргоолдорду кое берген. Натыйжада кекилек, чил, кыргоолдор көбөйүп, эл үнүн угуп, жанынан көрүп калган. Ал эми эликтер мурун жок болсо, учурда алардын саны 100ге жеткендигин айыл эли билдирет. Эликтерди жамааттар көргөндөр айтып атат, көйдө. Ана мен иймени өзүм бир мына тескей жакта бир сарайда турам. Былтыр жазда 7 элик бар эле, быйыл 21 элик болгонун көрдүк. Мына аксакалдар айтып атат, 2ден туйт деп. Жакшы аябай кекиликтер жолдун боюнда жүрөт. Чил, коён дегендер. Мына элдер айтып атышат, жылыш болду, аябай жакшы болуп калбадыбы? Нары өткөндө бирекчинин кекиликтин үнү кабызды. Биз экологияны өтө коргошубуз керек, сакташыбыз керек. Анан кекиликти мен ушу 5 жыл мына мораторий жарыялады эле. Ушу мораторийди эң туура жарыялаганда, мына азыр бизге кекиликтер жөн эле ушу путка чалынып кошо жүрүп калды. Экинчиден муну биздин Чалманын аймагында ушундай болуп атат да. Эми муну бүт колдошубуз керек. Жайылтыш керек. Жайылтыш керек. Мисалы, мына ушул азыр эми биз бир чекедегилерден айтып атабыз. Алар Жаныбарларды коргоо, аларга аңчылык кылууну токтотуу максатында уюштурулган мелдешти айылдагы жеке ишкер Курсантбек Сатыбалдиев уюштурган. Ой, молодец. Биз бала кезибизде аябай бул жапайы айванаттар аябай көп эле. 93-жылдан 95-жылга дейин сал кыйналганда элдер турмуштан кыйналганда жапайы айванаттарды бүт тукум курут кылып кырып беришти. Эми Кудайга шүгүр биз чет жакаларды көрдүк, чет өлкөлөрдү көрдүк. Эми Кыргызстанды деле ушул башка өлкөлөрдөй, мына Швейцариядай кылабыз деген үмүттө мына ушул жапайы айванаттарды коргоого атайын ушундай демилгени мына 2015-тен бери күч алып атабыз, Кудай кааласа. Спорттук иш-чарада жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер ыйгарылды. Мындан тышкары айылдын аксакалдары, мергенчилер топтолуп, мындан ары да жаныбарларга, канаттууларга ок чыгарбай, аларды коргоо чечими кабыл алынды. Эми айылдагы мергенчилер ууга чыкпайт, жамбы атуу сыяктуу мелдештер өткөрүлүп турат.
Адыл Акжул уулу, Айбек Сөн, жаңылыктар Каракулжа району.